Саламатсыңарбы кымбаттуу 10 класстын окуучулары. Бүгүн биз силер менен кыргыз адабияты сабагын өтөбүз. Силер кыргыз адабиятынан сөз даамын татасыңар. Көркөм образдан рахат алып, жазуучунун тилине тамшанып, сөз байлыгыңар өсөт. Каармандар менен кошо толгонуп, турмуштук татаал суроолорго жооп табасыңар. Адабий табитиңерди тарбиялап, рухуңар арууланып, силердин инсан катары калыптанышыңарга адабият чоң көмөк көрсөтө алат. Анда эмесе экранга жакын отуруп, адабият сабагына көңүлүңөрдү бургула. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Райкан Шүкүрбековдун «Жинди суу термесиндеги ичкиликтин зыяндуулугу, коомго жана үй бүлөгө тийгизген терс таасирин адабий теориялык талдоо жүргүзүү аркылуу аныктоо. Сабактын максаты Райкан Шүкүрбековдун жана анын «Жинди суу термеси» жөнүндө маалымат аласыңар, ырдын жанрын аныктоо менен көркөмдүк тилдик талдоо жүргүзүүгө жетишесиңер, ырдын коомдогу ордун жана маанисин аныктай аласыңар, аракечтиктин зыяндуулугун, анын үй бүлөгө, коомго келтирген зыянына ынанасыңар. Сабакты баштаардан мурда силерге мен ырларга талдоо жүргүзүүнүн жолдорун тааныштырып өтөйүн. Биринчи, ыр жана анын автору жөнүндө маалымат беребиз. Экинчи, ырлардын жанрдык өзгөчөлүгүнө токтолобуз. Үчүнчү, ырдагы каармандын мүнөзү, автордун позициясы, мамилеси, көз карашын аныктайбыз. Ырдын көркөмдүк өзгөчөлүгүнө токтолобуз. Ыргак, сап өлчөмү, уйкаштык, рифмага токтолобуз. Алтынчы, тилдик талдоо, поэтикалык, лексикасына, фонетикасына, морфологиясына, синтаксисине көңүл бурабыз. Чыгармага карата берилген баага токтолобуз. Демек, ырларга мына ушундай 7 пункт менен талдоо жүргүзөбүз. Ыр жана анын автору жөнүндө маалымат. Райкан Шүкүрбеков куйкум сөздү куюлуштура сүйлөгөн, ак кагаздын бетине берметтей ырларын төккөн акын. Жүргөн жерин карк күлкүгө толтурган куудул артист, кара сөздүн каймагын калпый жазган прозаик, драматург жана котормочу. Райкан Шүкүрбеков 1913 Тарас өрөөнүндөгү Ак Чий деген жерде туулган. 1923-1926 жылдары Олий Ата шаарындагы мектеп-интернатында тарбияланып, 1927 жылы Фрунзе шаарындагы 7 жылдык мектепте окуйт. Акын алгачкы калемин ушул мектепте шилтеген. Шүкүрбековдун биринчи күрөш деген 3 көшөгөлүү пьесасы 1935 жылы Кыргыз театр студиясында артист болуп жүргөндө жазылып, сахнага коюлган. Анда жаш драматург басмачылар менен болгон күрөштү көрсөткөн. 1935-36 жылдары бейит арасында Жапалак жатпас деген пьесаларды жазып, драматург катары элге тааныла баштаган. 1958 жылы Москвада болуп өткөн Кыргыз адабияты менен искусствосунун экинчи декадасына куйкум сөздүү сатирик акын жана такшалган драматург катары барып катышып келет. Ал жалаң гана юморист эмес, философиялык ырлардын, жүрөктү толкуткан назик лирикалардын автору. Орус жазуучуларынын да бир топ чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Райкан Шүкүрбеков өткөн кылымда кыргыз окурмандарына, угуучуларына алгач кыргыз драма театрынын артисти, кийин акын драматург, куйкумдуу ырлардын, интермедиялардын, балдар ырларынын автору катары таанылган. 1938 жылдан өмүрүнүн акырына 1962 жылга чейин Кыргыз улуттук филармониясынын адабият бөлүмүн жетектейт. Ал Карамолдо, Молдосан, Саякбай, Ыбырай, Калык, Осмонкул баштаган шайырларды окутат. Аларга чыгармачылык багыт берет, чыгармаларын талдайт, концерттерде кандай ырларды ырдоо, кандай күүлөрдү чертүү жөнүндө насаатчы болот. Райкан Шүкүрбеков менен бирге иштешкен жаш муундагы төкмө жана жазгыч акындардын ичинен Эстебес Турсуналиевдин шаңкылдаган тунукүнүн, төкмөчүлүктүн, аткаруучулук чеберчилигин өтө жогору баалайт. Ал үчүн атайын терме, санат, насыят ырларын жазат. Акын жаш төкмө менен бет маңдай отуруп алып,
көптөгөн көнүгүүлөрдү, машыгууларды өткөрөт. Ошентип бири устат, экинчиси шакирт болот. О чиркин, бир кеткен жан келсе кайра, анда укмуш болушу кайда дегендей, маркум Райкан 1938 көз өткөнгө чейин Кыргыз улуттук филармониясында адабият бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. Ыр качан, кантип жазылган, кимге арналат, окурмандар сынчылар тарабынан кандай кабыл алынган, ырдын коомдогу орду жана мааниси. Ырдын качан кантип жазылганына байланыштуу азыр силердин көңүлүңөрдү төмөнкү тасмага бурамын. Акындар төгөт термени, түгөнбөс ырдын кендери. Кем уккула жолдоштор, мендеги жаңы термени. Маркум Эстебестин алгачкы ырдоосунан бүгүнкү күнгө чейин жумурай журттун алкоолоруна алынып келе жаткан Жинди суу аттуу ырын кандайча ырдап чыкканы жөнүндө Эстебес кезектеги бир жолугушууда мындай деген эле. Райкан менин жердешим, устатым, филармониянын директору Жапар Садыков Ракем мага Жинди суу ырын ырда деп берди. Ракем алгач ырын арак жөнүндө терме деп атаптыр. Ошол кезде мен Осмонкулдун термесин, Алкемдин, Таластын көрүнүшүн, өзүмдүн Анделек, Какемдин Акишин ырдоочумун. Бир күнү Ракем мага жолугуп, "Ой эним, мен ыр жаздым, ошону сага тапшырам" деди. Мен болуптур дедим. Ракем арак жөнүндө терме деген ырын жазды. Ал мага берди. Ал кезде ырды бат эле жаттап алчумун. 2 күндө жаттап угуучуларга ырдап чыктым. Ракеме менин ырдаганым, үнүм, тилим баары жакты. Директорубуз Сапар Садыковго да жакты. Ал киши айтты, радиого жаздырардын алдында арак жөнүндө терме деген болбойт. Андан көрө Жинди суу деп койбойсуңбу деп. Ошентип, Жинди суу деген ат менен радиодон ырдадым. 10 күндөн кийин угуучулардан Жинди сууну бергиле деген каттардын жаап келе баштаганы байкалды. Мына жогоруда ыр качан, кантип жазылганына күбө болдуңар. Албетте, ыр Жамырай жут элге арналат. Окурмандар сынчылар тарабынан аябай кызуу кабыл алынды. Ырдын коомдогу орду бүгүнкү күнгө чейин жогору өз маанисин жоготпой келет. Ичкилик темасы адабиятыбызда мурдатан эле чагылдырылып келген. Бирок Райкан Шүкүрбековдун бул термесинде тема толугу менен жогорку деңгээлде ачылат. Терменин башы арактан, айланып кетсин тамактан, силерге айтып жатамын, катсын деп жаман адаттан. Айтайын деген ою айланып кетсин тамактан деп, аны ичпөөгө, адатка айландырып, анын туткунунда калбоого, бул жашоого бир келген соң таза, адал, кызыктуу өмүр сүрүүгө чакырат. Терменин башталышында акын адам баласынын жашоо тиричилигине, келечек тагдырына, ден соолугуна оор залак алып келген Жинди суунун эмне жана кандай нерсе экенине токтолот. Карабайт кары жашыңа, капаны үйөт башыңа, жүргөн жери ызычуу, эч кимге жакпайт Жинди суу. Берметтей болуп жылтылдайт, түлкүдөй болуп кылтылдайт, бөтөлкөдө жай жатат, ичиңе кирсе чаңдатат. Жалгыз эмес Жинди суу, анда ага да бар, ийне бар, спирт, пиво, винолор. Ар кимисин билип ал, бардыгынын жини бар, өздөрүнчө тили бар. Адеп ичип жүргөндө, ойнотот түрдүү гүлдөргө, жашчылык ырын ырдатат ай жарык сулуу түндөрдө, шек билдирбей жымыңдап, көзүн умдайт кымыңдап, кезде гана азыраак башын коет зыңылдап. Жинди суу жаңыдан эшигин ачканда, туткунунун көңүлүн оорутпай, жымыңдап, магниттей өзүнө тартып алат. Улам карылаган сайын, кезде гана азыраак башын коет зыңылдап. Ушул зыңылдоодон баары жок башталат. Анан трагедия. Анан өзү келет акылга. Аракка арак макулда, бир күнү башты жазасың, пахмелдин даамын татасың.
Анан түгөнбөс пахмел башталат, баш орут, кайда качасың? Зыңылдаган башты дарылоонун айласын издейсиң. Бир стакан ичкенде арстан кылат өзүңдү, өзүңө жанды теңебей арбытат айткан сөзүңдү, кекеттирет сүйлөтүп аңтарылтат көзүңдү. Жиндисуунун торуна чалынган каармандын кийинки басып өткөн жолу. Арстандыктан өткөзүп, анан мышык кылат Жиндисуу, бирине бирин апчытып, ошондо кызык кылат Жиндисуу, отсуз майсыз күйгүзүп, сызык кылат Жиндисуу, чакырган үйдү жататат, отурган элди таратат, эртесинде шылкыйтып, уялтып жерди каратат. Жиндисууга алдырып бара жаткан адамдын пахмелдин кийинки баскычы. Жолубой калат билгендер, алыстайт бирге жүргөндөр, бирок арактан өзүң качпайсың, жалгыздап сого баштайсың. Баткактарга оонатып, чочко кылат Жиндисуу, адам жебес, ит жебес, сени ботко кылат Жиндисуу. Коньяксыз ичпейт тамакты, коньякты таштап ичпеске карыялардан баталат, бирок пивону согот чалкалап. Мен ичкенди койгом деп, көрүнгөндү жакалап. Арактын айынан акыр аягында кандай тагдырга туш болот? Калтыратат колуңду, ийри кылат жолуңду, жайдын күнү кийгизет, кышындагы тонуңду, күн кайнаган жайында, июль-август айында, кийиз өтүк бутуңда. Стаканды кармайсың, бир тамчы болсо жалайсың. Тааныш издеп сандалып, 5 сом акча самайсың. Турмушту терең өздөштүргөн акын аракеч адамдын тагдырын, кебете кепширин, психологиялык абалын таамай окурманга бере алган. Ал эркек аялды, жаш карыны, билимдүү, билимсизди кылгабайт. Баарын өз торуна иле алат, баарын азгыра алат. Кантип кимди болсо да кор кылат. Өмүрдү трагедия менен аяктатат. Акындын термеден берген корутундусу. Жаралып эки келбейсиң, жаркыраган ааламга, акылың уят, ар намыс, чоң касиет адамга. Буйрук эмес жолдоштор, бул силерге айткан өтүнүч, эсиңде болсун замандаш, ичкиликтин арты өкүнүч. Адамды өкүнүч менен аяктаткан зыяндуу көрүнүштөн алыс болууга чакырат. Бир келген өмүрдө өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүп, бактылуу өмүр сүрүүгө чакырат. Демек биз бардыгыбыз мына ушул аты жаман ичкиликтен, Жиндисуудан алыс бололу. Чыгарманын ырдын жанрдык өзгөчөлүгү кандай? Жанрдык өзгөчөлүгү боюнча дидактикага кирет балдар. Термеге дидактика бул акыл насаат берүүчү, таалим тарбия үйрөтүүчү, курс сөздүү, көлөмү чакан санат насаат үлгү терме ырлары, табышмактар, макал лакаптар таандык. Терме бир топ көрүнүштөрдү санап, терип акыл насаат иретинде айтылат. Албетте, ырдагы каармандын мүнөзүнө автор тез көз карашта. Ырдын көркөмдүк өзгөчөлүгү. Демек, бул жерде силерге мен бирден экиден мисал келтирдим. Бирок биздин өтүп аткан ырыбызда, термебизде толтура троптун түрлөрү кездешет. Анын баарын санап отурууга, карап отурууга убактыбыз аз. Салыштыруу бермектей болуп жылтылдайт, түлкүдөй болуп кылтылдайт. Метафоралык эпитет Жиндисуу. Метонимия бир стакан ичкенде бөтөлкөдөн чыгуу, кекиртектен кетүү. Гипербола суусап күйүп жанасың, күйүп кеткен түрү бар. Жандандыруу спирт вино түрү бар, ар биринин тили бар. Эч кимге кылбайт жакшылык, жетелеп кетет азгырып. Риторикалык суроо: адам деп кантип айтабыз? Адамдан чыккан айбанды. Демек, бул троптун түрлөрүнөн келтирилген мисалдарды силерге ар бирин токтолуп кароо болбойт. Себеби биз буга чейин көптөгөн ырларга талдоо жүргүзүү аркылуу бул троптун түрлөрү менен таанышпыз. Жалпы ырдын ыргагы муунчул ыр жана метрикалык ыр түзүлүшүндө кездешет. Эгерде муунчул ыр түзүлүшү бул бардык муундары саптарда бирдей.
Мисал келтирип койдум. Карабайт кары жашыңа, капан үйөт башыңа деген муунчулар түзүлүшү. Жүргөн жери ызычуу, эч кимге жакпайт жиндису метрикалык ыр түзүлүшү. Метрикалык ыр түзүлүшүндө саптардагы муундар бирдей болбойт. Сап өлчөмү 4 жолдуу строфа, 6 жолдуу строфа, 8 жолдуу строфа, 12 жолдуу строфа кездешет. Уйкаштык боюнча эгиз уйкаш, аксак уйкаш, орум уйкаш, шыдыр уйкаш колдонулган. Буларга мен биякта мисал берип койдум саптардан. Демек, акын мына ушул уйкаштыктын түрлөрүн колдонгон. Тилдик талдоо жүргүзөбүз. Биз 6 пунктка келдик. Поэтикалык фонетика. Ырда ассонанс менен аллитерация көп кездешет. Мына үндүү тамгалар менен башталган сап башындагы сөздөр үндүү тамгалар менен башталса, ассонанс деп айтылат. Эгерде үнсүз табыштар менен катар башталса, анда аллитерация. Поэтикалык лексика. Синоним сөздөр: акыл эс, уят, ар намыс, стакан, арак. Стакан менен арак контекстик синоним. Жамандык, жакшылык, жаш, кары, коен, ноен антоним. Коен менен ноен контекстик антоним. Мээ айлануу, акылы жетпөө, көк мээ, акыл айнуу, айберин төгүү, уят болуу. Булар фразологизмдер. Арак, жиндису бул табуу, тергөө сөзү. Поэтикалык морфологиясы бардык сөз түркүмдөрү кездешет. Туранды сырдык сөздөрдөн башка. Мына деген бул жерде модаль сөз катары келди. Анан калган саптар силерге түшүнүктүү. Буларга токтолуунун кереги жок. Кызыл сынатооч, мурун зататооч. Кызыл мурун деген бар деп бул жерде деген бардыгы атооштук түрмөгө топтолду. Себеби кызыл мурун деген адам бар деп кызыл мурун деген затташты. Демек, орусча деп тактооч колдонуп жатат. Кыргыз тилиндеги 12 сөз түркүмүнүн өзгөчө сөз түркүмүнөн башкасы кездешет. Поэтикалык синтаксис. Сөз айкашы сүйлөмдөрдүн түрлөрү, сүйлөм мүчөлөрү, жөнөкөй сүйлөм, татаал сүйлөмдүн тең байланышта жана багыныңкы байланыштагы түрлөрү кездешет. Сүйлөм мүчөлөрүнүн баары саптарда камтылган. Чыгармага берилген баа жазуучунун бул термеси элдик термелерден айырмаланып, конкреттүү мазмунга жана катышуучуга ээ. Ал каарман жашпы, карыбы, эркекпи, аялбы, жиндисунун туткунунда калган адам. Анын жүрүм-турумун, психологиялык абалын, эли журт, ага туугандарынын мамилесин айтуу менен чыгарма сюжетке ээ. Жашоодо адам өмүрүн зыянга учураткан ичкиликтен алыс болууга чакыргандыгы менен баалуу. Бүгүнкү күндө дагы өзүнүн баасын жоготпой келет. Жиндисунун ден соолукка зыяны. Кээ бири ден соолукка зар, кээ бирине ден соолук кор. Силердин көңүлүңөрдү жиндисунун ден соолукка зыяны деген тасмага бурамын. Киши арак ичээр менен эритроситтер жабышып калат. Кан айланмастан уюп майда кан тамырларды бууп салат. Натыйжада майда кан тамырлар шишип жарылууга дуушар болот. 100 грамм арак ичүү менен кишинин миңдеген клеткалары өлүп, эртеси өлгөн клеткалар заара менен кошо чыгат. Арак кан аркылуу жүрөккө түшсө, жүрөк булчуңдарына доо кетет.
жүрөк булчуңдары өз жылмагайлыгын жоготуп, майда быдырчалар пайда болот. Кан бирдей ылдамдыкта айлана албай калат. Андан соң жүрөктү май басып, анын чоңоюусуна алып келет. Артерия менен майда кан тамырларында кан уюп, кычкылтектер менен азык заттар жүрөккө жетпей калат. Натыйжада жүрөк ткандары өлүп, жүрөктүн токтоосуна, башкача айтканда инфарктка алып келет. Арактын кичине өлчөмү боор үчүн өтө зыян. Боор биринчилерден болуп бул уулуу затты тосуп алат жана аны зыянсыздандырганга аракет кылат. Арактын таасири астында боордун клеткалары өлүп жоголуп, майда чарым клеткаларына алмашат. Ошентип оорук сунган боор барып кургап калышы жана рак оорусу менен аяктайт. Мына көрдүңөрбү балдар, канчалаган адамдар ушул ичкиликтин айынан, ден соолугунан ажырап, канчалаган үй бүлөлөр азап тартып, ажырашууга жол берип, канчалаган балдар ата эненин мээримине зар болуп жатат. Демек, ичкиликтин эч бир адамга пайдасы жок. Анын зыяны мына ушул Райкан Шүкүрбековдун Жинди суу термесинде бизге өтө таамай берилген. Андыктан келгиле балдар, бул ичкиликтен алыс болуп, ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубузду ойлоп, ден соолугубузга кам көрүп, үй бүлөбүздү, мамлекетибизди ичкиликтен алыс кылууга чакыраар элем. Термеден алган таасирим. Термедеги каармандын жашоо образына үңүлүп карагыла. Бүгүнкү күнү ичкиликтин коомдогу абалы кандай? Ичкилик каяктан келип чыгат? Чөйрөнүн таасири барбы? Ичкилик биздин элибизге качан, каяктан келген? Батыштын бул оорусунан канткен дайыгабыз? Балким бул орустардан келген зыяндуу адаттыр. Ички иштердин үй бүлөнүн бузулушуна зор себеп болуп жаткандыр. Силерде мындай сапат барбы, жокпу? Чыгармадан алган таасириңди дептериңе жаз. Жогорудагы суроолордун негизинде ата-энеңер, бир туугандарыңар, досторуңар менен маек курасыңар деген ойдомун. Балдар, бүгүнкү сабактын аягында силерге төмөнкүдөй тапшырма беремин. Арак ичкен адамдын жүрөгүнө ыйман нурун канткенде чача алабыз. Мына ушул темада силер эссе жазып келесиңер. Өтүлгөн чыгармага толугу менен тилдик талдоо жүргүзүп, сөздөрдү жазып, сөздүк жумушу менен иштейсиңер. Андан сырткары кошумча чыгармачылык тапшырма, сүрөт тартып, слайд жасап, ар бир окуучу өзүнүн жөндөмүнө жараша кошумча тапшырмаларды аткарып келсе болот. Эгерде бүгүн сабактан силер таасир алсаңар, чыгармада берилген ойлор силерге жеткиликтүү болсо, анын бүгүнкү күндөгү орду, анын коомдогу таасири силерге жеткиликтүү болгон болсо, анда бүгүн биздин сабагыбыз максатына жетти деп ойлойм. Мээрим кылгын, мээрим төгөт жараткан, коргоп сени түрдүү кыйын азаптан, адаш тууган ичкиликтен ит ичпес, биз жаралган эмеспиз го шараптан деп бүгүнкү сабагымдын аягына чыгамын. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.